Bizim mektep, Tanko mektep. Bizim mektep, Tanko mektep. Bizim mektep, gelecekte çok ümitli duracaksın. Bizim mektep, bizim mektep, bizim mektep. Beş mi? Yapın Mektepte algaç bargan günümüz, karmaşık ekiden cürcümüz. Halip'le betin açtık, okuduk tonga tanıp, kızlardı çaç. Okuçularım oturаңдап кубанып, мына бүгүн билим уят нурданат. Ар бир инсан оку, максат, күч менен жай баракат, жаркын гана кулпунат. Мугалим ким? Ал билимдүү бир инсан. Балдар үчүн арнамакчы бүт ишин. Ар бир инсан сузуп алып чакадан, анткени ал билимдердин деңизи. Кичинекей балапансың, баласың, эч бир нерсе ойго келбей таптаза, эжекеңер күндө сагынып, келсинчи деп бөбөктөрүм уяга. Анда эмесе биз көптөн күткөн урматтуу окуучулар, биздин
окуу жылыбыз башталып отурат. Бизге жакшынакай ботураңдаган 1-класстар кабыл алуу күнү болуп отурат. Анда 1-класстарды тосуп алайлы. Келечек күнгө үндөгөн, окутуп көптү үйрөткөн, ойлонуп көркөм сүйлөгөн, адепти бол деп арубак, окууга жолун көрсөткөн мектеп мүдүрү Кожоева Жазгүл Толубаевна сөз беребиз. Урматсыздарбы, урматтуу райондук мамлекеттик администрациядан келген өкүлдөр, Келдибек Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнөн келген өкүлдөр, ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар, Билим берүүнүн санарип платформасы жана Жашыл көндүмдөр аттуу 1-сентябрь билим күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Сүйлөсө сөздүн чебери, тастыктап айтып бересиз, мугалимдик кесипти аркалап талбай келесиз. Окуу бөлүм башчысы Кармышакова Айдар. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай райондук администрациясынан келген өкүлдөр жана ошондой эле Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн башчысы жана ошондой эле биздин ардактуу ага эжекелер, ата-энелер, окуучулар, ошондой эле 1-классты жаңыдан мектеп босогосун аттаган 1-класстар бүгүнкү 2023 жана 24 жаңы окуу жылына карата 1-сентябрь билим майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Калат, тилинен болсо бал тамат, барып калсаң кокустан, көңүлүңө карап узатат. Алай райондук мамлекеттик администрация тарабынан мекеменин жетекчиси Кеңешбек уулу Бектурсун агайга сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айыл тургундары, урматтуу мугалимдер, урматтуу окуучулар. Нар жылы Кудайдын буйругу менен биз сүйүнүчтүү күндү ушинтип жаркыраган жакшы маанай менен мектеп босогосун 1-аттаган бөбөктөрүбүз менен тосуп алабыз. Ошондо үчүн бүгүнкү жалпыңыздарды билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жетишкен ийгиликтери, окуучуларга сапаттуу билим берүүдөгү үзүрлүү эмгектери жана райондук билим сапатын көтөрүүдө зор салымын кошкондугу үчүн номер 13 Базарбай Абжапаров атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Тамашаева Назгүл Рыспаевнага ардак грамота менен сыйланат. Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Аббазов. Башчысы Кулов Анарбек Абдраманович, кечире сагай. Ассаламу алейкум, урматтуу ата-энелер, президиум, мотурайган бөбөктөр, окуучулар,
биринчиден мына бүгүнкү аябай көптөн күткөн баарыбыздын балалыкка жетелеген ушул 1-сентябрь майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Терең билим алып, Кыргызстандын келечегинде бир жакшы жаштардан болуп чоңойгула. Терең ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Агайда карта грамота алып келген экен. Кыргыз Республикасы Ош облусту Алай району Келдибек Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтү ардак грамота Алай районунда 2023-2024 окуу жылынын август кеңешмесинин алкагында билим берүү тармагында балдарга татыктуу тарбия берүү менен өз тажрыйбасын жогорку деңгээлде көрсөтүп, Базарбай Абжапаров атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими көп жылдан берги директорлук кызматта үзүрлүү эмгек иш алып барып келгендиги үчүн Жусуева Мейлхан Калыевна сыйланат. Белекбай атындагы Алай айыл өкмөтүнүн башчысы Анарбек Кулов Сопу Коргон айылы 18 август кеңешмесиндеги буйрук 61. Ата-энелер, мугалимдер, окуучулар, бизге да кадырлуу конок келип отурат. Айылдык кеңеш депутатынын төрагасы Койчиев Мунарбек Капарович агайга сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана ата-энелер, жана ошондой эле мугалимдер, агай-эжекелер, окуучулар. Сиздерди ошо бүгүнкү окуу жылынын 1-сентябрь күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге окуучуларга ийгилик жана жаңкыл биздин өкмөт башчыбыз Бектурсун айтып кеткендей ол сөздү айтпасам болбойт. Сиздердин мугалимдердин эмгек жамааты ошо бүгүн өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздер менен мындай жакшы жетишкендиктер бар. Ошо Алай айыл өкмөтүндө эң алдыңкы жана КВТдан балдарды алган окуучулар бул Абжапаров мектеби. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ушундай окуучуларыңыздарга талыкпай, жакшы эмгектериңиздерди бере бериңиздер. Окуучулар сиздер да ушул агай-эжекеңерден жакшы тарбия алып, жакшы бийликтерге жетишкиле, ушул Кыргызстандын келечегиндеги жакшы бир инсандардан болуңуздар. Мына жаш жеткинчек бөбөктөр силерге да ийгилик, силерге да окууңарга ушул ар дайым ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай эжеке агайлар дагы бир жолу сиздер мына жетишкендикке жете бериңиздер, дагы да алдыга Кыргызстандан ала турган ийгиликтерге жетишиңиздерди каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Агайдан грамотасы бар экен, окуп өтүңүздөр. Алай районунда 2023-2024 окуу жылынын август кеңешмесинин алкагында билим берүү тармагында балдарга татыктуу тарбия берүү менен өз тажрыйбасын жогорку деңгээлде көрсөтүп, эмгектенип келе жаткан Абжапаров атындагы орто мектебинин орусча мугалими Казиева Нурзамал Исмаиловна грамота менен сыйланат. Белекбай атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Кулов Анарбек Сопу Коргон айылы. Улуу кесиптин устаты, интеллектуалдын устасы, агартуунун отличниги Абжапаровдун правкому, Базарбай Абжапаров атындагы орто мектептин правкому биздин Бобеков агайыбызга сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу келген коноктор, мына айыл өкмөтүнөн келгендер, ата-энелер. Биздин эртеңки күнүбүз, үмүтүбүз болгон биздин окуучулар, баарыңыздарды кече болгон эгемендүүлүк күнү бүгүнкү билим майрамы менен куттуктайм. Эми бүгүн жакшы бир ийгиликтерди айтып кетпесек болбойт. Мынабы Кожоева Жазгул айткандай, быйыл аябай жакшы нерселер болуп атат. Мынабу акылдуу звонокту Азамат уулу аташ коюп берип атат. Кадыров Мелис агайыбыз 40 000 сомдук видео көзөмөл коюп атат 11 класска. Көчмө сахнабыз актовый зал жок болгондуктан көчмө сахна коюлуп атат. Муну да Зикирулу Айбек коюп берип атат. Демирчилер тарабынан
мугалимдер тарабынан мектептин классын ремонттор бүткөрүлдү. Ушулардын баардыгын уюштуруу, демирчилерди таап, ушулар неме кылган. Биздин директорубуз Жазгүл эжекеге дагы бир кол чаап койсок. Анан дагы биздин айтарыбыз мына өкмөт тарабынан Анарбек агай өзү отурат. 1 миллиондук сомдук мына тазалыгыбыз бүтүп атат. Кудай кааласа бүтөт. 90 миң сомдук раковина коюлду. Анан дагы мен баса белгилеп айтышым керек. Мына кече биз республикага кетип атканда, интеллектуалдар менен республикага кетип атканда 10 миң сомдук акча жардам берди. Агай сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Агайга да бир кол чаап койгойлу. Ömürlü olsun, deng soğuklar çiң bolsun, bizdin mektebizdin, айылыбыздын атын чыгарган уул кыздардан болsun. Барыңыздарды да бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Рахмат агай. Айылдын алып түйшүгүн, эч кимди капа кылбаган, бирөөнүн көнүн орутпай, баарына жумшак сүйлөгөн Чыйтал айылынын эл башчысы Токтор Алиев агайга сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 1 сентябрь майрамга арналган кеченин катышуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына азыр айтылып кетти, биздин Базарбай Абчапаров атындагы мектептин окуучуларынын, мугалимдердин жетишкендиктерин уктук. Биз ушулардын жетишкендиктери менен, агай эжелердин, окуучулардын жетишкендиктери менен сыймыктанабыз. Былтыркы жылыңардан быйылкы жылдагы андан көп ийгиликтерди алып келсин. Быйылкы окуу жылыңарды аягына чейин жакшы жетишкендиктер коштосун. Эжекелерге, агай эжелерге чың ден соолук, күч кубат берсин Аллахым. Ана мына 1-чи класста бүгүн 1-чи жолу кадам таштап отурган, мотурайган балдар кыздарга чың ден соолук каалайм. Окууларына ийгилик каалайм. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, ушулардын арасында Кыргыздын кыйын убагында ишине жараган, камчыга сап боло турган уул кыздардан болуп, мамлекетибиздин Кыргыз Республикасынын дагы да чыңалышына, өсүп өнүгүшүнө салымдарынан кошкон уул кыздардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Майрамыңар менен. Ар убакта кабар алат уядан, ата-энеден эмне жардам керек деп, ак эмгегин аябастан тажабай. Ата-энелер комитетинин жетекчиси Кудайберди Жипар эжеке сөз беребиз. Урматтуу райондон келген өкүлдөр, өкмөттөн келген өкүлдөр, ата-энелер, окуучулар, жана мугалимдер, бүгүнкү 1 сентябрь билим күнүңөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өзүмдүн атыман, ата-энелердин атынан. Мугалимдер, сиздерге ишиңиздерге ийгилик, окуучуларга билим берип атасыздар. Бүгүнкү майрамга, кечээки майрамга чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 1-чи класс окуучуларына өмүрдөн соолук берсин, баардын келечеги кең болсун, өмүрлөрү узун болсун. Жараткан Аллахым баардыгыңарга ден соолук берсин. Рахмат эжеке. Келечек күндө үндөгөн, китеп жок өзү билбеген, айланып бүткүл жер жүзүн, келгендей түгөл сүйлөгөн, бактылуу апа, мээримдүү чоң эне, сүйкүмдүү жар, акылман устат, биздин Жусуя Мейлкан Калыевна эжекебиз, биздин устатыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжекелер, ата-энелер, ошондой эле айыл өкмөтүнөн келген Анарбек Абдыраманович баштаган коллектив, мына жердеги кызматкерлер, Бектурсун Кеңешевич баштаган администрациядан келген өкүлдөр, ошондой эле биздин келечек ээлерибиз болгон жашмондар, баарыңыздарды кош келген, ушул удаа келген майрамыңыздар менен, эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы жана ошондой эле бүгүнкү билим күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Рахмат эжеке. Мугалим бул экинчи бир ата-эне. Бүт эмгегин белеңдейт ал берерге. Мен ошону дайым өйдө коймокмун. Кайсы кесип өйдө десе эгерде. Биз бүгүнкү 1-чи класстын эжекеси Эргешова Бурулгүл эжеке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу
коноктор, ата-энелер, педагогикалык жамаат жана окуучулар, баарыңыздарды бүгүнкү кош майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк аманчылык каалайм. Педагогикалык жамаат мына биз үчүн бүгүн эң кубанычтуу күндөрдүн бири. Силерге жаңы дем, жаңы күч каалайм. Ар бир берген сабагыңыз балдарга жугумдуу болсун. Ишиңерде ийгиликтер болсун. Андан кийин мына бүгүн мектеп босогосун аттаган отураган жаш бөбөктөр, силердин келечегиңер кең болсун. Аспаныңар ачык болуп, келечекте силер илимдүү, билимдүү уул кыздардан болгула. Жыл айланып, убакыттар зымырап, бул мезгилдер артта калат бир убак. Ар жыл сайын салпкайланган бул азем коңгуроонун шыңгыр үнү угулат. 2023-2024 окуу жылынын алгачкы коңгуроосу жаңырсын. Ошондой эле бүгүн сиздердин жаңы окуу жылыңыздар майрам 1-сентябрь билим күнү менен куттуктайм.
эң өзгөчө күн анткени кош майрам болуп турат. Эгемендүүлүгүбүздүн 32-жылдыгы жана билим майрамы болуп турат. Мына мен бүгүн муртурайган жаш бөбөктөрдү 1-класска кабыл алдым. Ушул муртурайган жаш бөбөктөр келечекте акылдуу, ден соолуктары чың, билимдүү, илимдүү, жакшы балдарыңыздардан болсун. Бүгүн 1-сентябрь ушул билим күнү болуп, биринчи жолу мектеп косогусун жаңыдан аттаган 1-класстардын эжекеси Бурмагүл эжекеден чакан интервью алдык. Дагы бир баса айта кетчү нерсе, убагында бизди ушул эжекебиз ушул жерде 1-класс кылып тарбиялап бизди өстүрдү эле. Мына бой жетип бүгүн ар кимибиз ар жакта ар кесипти аркалап жүрөбүз. Келечекте дагы ушул эр заматтар ушул Кыргызстанга аты тааныган эр жигиттер болсо дейбиз. Рахмат эжеке, ушул бизди кандай тарбиялап өстүрсөңүз, сизге дагы Аллах таалам көп өмүрдү берип, ушундай жаштарды көп тарбиялап ушинтип чоңойто эришет. Рахмат эжеке.